Өкмөт салык бажы жыйымын жана социалдык төлөмдөрдү натыйжалуу чогултууну күчөтүүнү талап кылды. Көмүскө экономиканын өзөгүндө түзгөн эсепке алынбаган жана аткезчилик жол менен кирген товарлардын агымын аныкташ үчүн бажы жана салык органдары онлайн видео көзөмөл жабдуу орнотуп, салык төлөөнү электрондук форматка өткөрүү боюнча жаңы фискалдык саясатты ишке ашыра башташты. Эксперттер болсо күңүрт коррупциялык чийимдердеги адам фактору толук жокко чыкмайынча мындай иш-аракеттерден натыйжа чыгаарынан күмөн санап жатышат. Буга чейин айрым өкмөт мүчөлөрү салык чогултуу начарлап, бюджет толбой жаткандыктан пенсия жана жөлөк пул сыяктуу социалдык милдеттемелерди аткарууда тартыштык болоорун айтышкан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мындай божомолдорду четке кагып, социалдык маселелерди чечкенге баардык каражаттар жумшала турганын билдирген. Бажынын иши байкоого алынат. Мамлекеттик бажы кызматынын өткөрмө пункттарында жана бажылык тариздөө жайларында мониторинг жүргүзүш үчүн маалыматтарды онлайн берүү аркылуу видео көзөмөлдөө тутуму киргизиле баштады. Бул иш-чара бажы тармагындагы коррупциялык көрүнүштөрдү жана товарлардын аткезчилик менен алып кетүүнү ооздуктоо боюнча өкмөттүн тапшырмасы менен аткарылып жатканы жарыяланды. Товарларды бажы көзөмөлүнөн өткөрүү боюнча 9 бажы тариздөө жайы онлайн түрүндөгү үндү кошо жазуучу видео түзмөктөр менен камсыздалып, калган 4-өндө ошондой техникалык жабдуу орнотулуп жатканы кабарланды. Мындан сырткары Эркечтам, Кызыл Кыя, Кызыл Бел, Торугарт, Кайрагач, Жалал-Абад жана Шамалдысай сыяктуу 9 бажы өткөрмөсүндө товарларды каттоо маалыматтары электрондук түрдө берилип, бажы көзөмөлү видео менен түз алып көрсөтүлө турган болду. Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманбек Мүсүрканов бүгүнкү күнгө карата заманбап үлгүдөгү 500дөй видео камера борбордук серверге түз кошулганын айтты. Бажы кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугун арттырууга, ошондой эле бажы тутумунда коррупциялык коркунучтарды төмөндөтүүгө көмөктөшүүчү реалдуу убакыт боюнча иштей турган видео көзөмөл түзмөктөрүн орнотуп, ишке киргизүүнү быйыл 2019-жылдын аягына чейин бүтүрүү жагы пландалды. 2015-жылдын 31-мартындагы Евразия экономикалык биримдигине кошулуу процессинин алкагында техникалык көмөк көрсөтүү тууралуу Кыргыз өкмөтү менен Орус өкмөтүнүн ортосундагы макулдашуу боюнча бүгүнкүгө карата 472 видео көзөмөл жабдууларын орнотуу иштери аяктады. Салык тармагын тартипке салуу. Мындан сырткары мамлекеттик салык кызматы салык чогултууну жакшыртуу, салык төлөөлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүү жана салык салуудагы көмүскө схемаларды аныкташ үчүн электрондук документ жүргүзүүгө өтүп жатканын жарыялады. Бул жерде салык жашырган же салык төлөөдөн качкан мыйзамсыз ишкердикти ооздуктоо, чек арадан эсепке алынбаган товарлардын агымын көзөмөлдөө жана салык төлөтүү боюнча механизмдер иштелип чыкканы айтылды. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз өкүлү Эркин Сазыков салык тутумундагы жаңы башталыштар тууралуу мындай дейт. Салык отчетторун электрондук түрдө тапшырган салык төлөөчүлөрдүн саны 44.360 адамга көбөйгөнү жана быйылкы 1-октябрга карата 146.071 колдонуучуну түздү. Анын ичинде 136.058 салык төлөөчү отчетторун жөнөкөй электрондук кол тамгасы менен, ал эми 3257 салык төлөөчүнүн кабинети электрондук сервери аркылуу квалификациялуу электрондук кол тамганы колдонуу менен тапшырат. Мындан тышкары, сервис операторлору аркылуу импортерлор менен экспортерлор салык отчетторун тапшырууда. Эсеп фактуралары да электрондук түрдө жүргүзүлө турган болду. Соода жана кызмат көрсөтүү жайларында көзөмөл кассалык аппараттарды иштетүү боюнча да эксперименталдык долбоор иштеп жатат. Салык төлөө отчетторун жана салык салуу документтерин электрондук түрдө жүргүзүү салык жашырууга байланыштуу көрүнүштөрдүн бетин ачууга шарт түзөт. Ошондой эле биздин салыкчылар менен финансы полициясынын кызматкерлеринен турган көчмө топтор чек арадагы товарлардын агымына байкоо жүргүзөт. Анда салмак өлчөмдү аныктоочу таразалар да коюлду. Бул эсепке алынбаган товарлардын киришин жана андан кошумча нарк салыгын алууда мурда болуп келген кыйынчылыктарды жөнгө салууга өбөлгө түзөт. Идея жакшы, бирок ишеним аз. Анткени менен айрым эркин эксперттер өкмөттүн мындай иш-аракеттерин колдоого алганы менен мындай электрондук негиздеги фискалдык саясат жүргүзүүдөн жыйынтык чыгаарына ишенишпейт. Эркин экономист Мейманбек Абдылдаев бул жерде салык жана бажы тармагындагы коррупциялык чийимдердин тамыры
кыркылмайынча салык жана бажы жыйымдарын чогултуу жетишерлик натыйжа бербей турганын белгиледи. Эң негизги адам фактору деген бар. Ошол адам факторунун таасири жоюлмайынча бажы менен салык тармагындагы күңүрт коррупциялык чийимдерден кутулуу кыйын. Ошондуктан бул иш-аракеттер азырынча кандайдыр бир натыйжа бербейт. Бул мүшкүлдүн өтө терең себептери бар. Ошондуктан видео көзөмөл орнотуп, электрондук документ жүгүртүү менен аларды чечип салуу кыйын. Техникалык жабдуунун көзөмөлү ошол эле атка минердин колунда турганда, алар бюджетти айланып өткөн акча жасоонун улам бир жаңы амалдарын ойлоп таба беришет. Ошондуктан бул фискалдык органдарды түп тамырынан бери колу таза эмес, атка минерлерден тазалай турган башкаруу тутумун иштеп чыга турган саясий эрк болушу зарыл. Бул ишке ашмайынча мындан кандайдыр бир майнап чыгаарынан күмөнүм бар. Пенсия, жөлөк пул төлөөдө коркунуч барбы? Буга чейин социалдык фонддун төрагасы мекеме ишканалардан социалдык төлөмдөрдү жана социалдык камсыздандыруу жыйымдарын чогултуунун начардыгынан улам келерки жылы пенсия төлөөдө кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин эскерткен. Мыйзам боюнча социалдык төлөмдөрдү чогултуу салык органдарына берилген болчу. Андан кийин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров да өкмөт жыйынында жөлөк пул төлөөдө ошондой коркунуч бар экенин билдирген эле. Мен кызматка келгенде 252 миң жөлөк пул алуучу бар болсо, азыр алардын саны 312 миңге жетти. Жаңадан жөлөк пул алуучулардын саны 60 миң адамга көбөйдү. Ал эми бериле турган акча быйылкы бюджеттен 3%га аз кабыл алынып, 97%ды түздү. Биз сураган акчадан 1 миллиард 306 миллион сом бизге жетишпейт. Эгерде ушундай боло турган болсо, биз өзүбүздүн социалдык милдеттемелерди аткарууда коркунуч пайда болушу мүмкүн экенин Финансы министрлигине жазганбыз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мындай божомолдорду чекке кагып, социалдык төлөм боюнча милдеттемелерди аткарууда эч кандай мүчөлүштүк болушу мүмкүн эмес экенин эскерткен. Коркунуч пайда болду деген сөз өкмөт мүчөсүнүн айта турган сөзү эмес. Кечээ социалдык фонддун төрагасы да 2020 жылдын башында пенсия төлөй албай калуу коркунучу бар деп айтып жатат. Азыр сиздин сөзүңүздөн да ошондой нерсени угуп жатам. Акча жетпей жатса, жөлөк пул берүүгө жетпейт деп айткыла. Биз ошого беребиз. Эл бизди азыр угуп жатат. Мунун баарын туура айтышыбыз керек. 97% эле берилип жатса, анда 3% жөлөк пул алуучуга акча берилбей калат дегендей айтып жатасыздар. Сөздүн туурасын айтсаңар. Биз азыр социалдык маселелерге келгенде бардык каражаттарды жумшайбыз. Жөлөк пул, пенсия, маянанын бардыгы өз убагында мыйзамда көрсөтүлгөндөй көбөйтүлгөн өлчөмдө берилет. Мында эч кандай мүчөлүштүк болушу мүмкүн эмес. Буга чейин былтыр жыл башында өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү чоң экенин белгилеп, салык чогултууну оңдош үчүн жаңы фискалдык саясат иштелип чыгаарын билдирген. Булак Азаттык эжи сайты. Respekti bandit deysiңер, уккула чоңдор эйсилер. Налог тебелди тоногон ак бандит мына кейпиңер. Алгандыр респект байлардан асилер, элди жейсиңер. Куугунтук жешип туш-тушка куулду чыган жигиттер. Түнкүсүн өчкөн светте, түк жанбай калдың үмүттөр. Калкымды соруп жүдөттү, кантала менен сүлүктөр. Алайын десең нан кымбат, албайын десең жан кымбат. Элеттен көрдүм далайды, эт жебей калган ай жылдап. Колуңду тиктеп балдарың, көздөрү турса жалжылдап. Жал оруп турса балдары, жата албас эч ким жан жыргап. Жай боюң эккен эгинин сел алып жатса жамгырлап. Балаң жеп жаткан нанды да төлө деп келет жан кыйнап. Тамы жок жүргөн жардынын тамына салык салгыла. Өлө элек экен тирүү деп жанына салык салгыла. Иштебей алат пенсия, карыга салык салгыла. Сүйүп алып үйлөнгөн жарына салык салгыла. Ташы калдыбың эмесе баарына салык салгыла. Чехияга бийлеп барганга салык салгыла. Евразия жылдызын
алганга салык салгыла, олимпиадада жеңүүчү балбанга салык салгыла, тойго кийген кыргыздын кийимине салык салгыла, тамаданын сүйлөгөн тилине салык салгыла, ырчылардын ырдаган үнүнө салык салгыла, сахнадан сүйүп эл берген гүлүнө салык салгыла, конвертте толо пул келет, тойлорго салык салгыла, үйлөнбөй жүрөт эмнеге бойлорго салык салгыла, паспорту жоготтогон койлорго салык салгыла, 5-чи манжаң ашык деп бармакка салык салгыла, жер астын ээлеп жатпайбы арбакка салык салгыла, жалгыз эчки саагандын сүтүнө салык салгыла, ит минген жарды кыргыздын итине салык салгыла, боюнда бар аялдын ичине салык салгыла, төлөбөй жатса төрөгөн баласын тартып алгыла, бассаң турсаң салыктан баса албай бутуң курчалат, тушаса салык буттарын тулпарлар кайдан чуркамак, казнага түшпөй бул салык капчыктууларга жумшалат, чортаман элдиң эзишкен чоңдорго салык ким салат, 3 аялдын күйөөсү болгонго салык ким салат, эл ширесин чаяандай соргонго салык ким салат, эл ырысын уурдаган ворлорго салык ким салат, калк эсебинен кара жип мингенге салык ким салат, саунага токтотуп киргенге салык ким салат, кызматтан эмес кыз жакта жүргөнгө салык ким салат, креслодо чалкалап жатканга салык ким салат, кол коюп эле көп акча тапканга салык ким салат, алтын издеп мазарды казганга салык ким салат, чай ичип жатып лицензия сатканга салык ким салат, чиновниктер толтура чыкыйтып вилла салышкан, бир звонок менен кутулат светке төкчү карыстан, кабары жок алардын казнага берчү салыктан, салыкчылар баягы кедейден салык алышкан, чоңдордун үйүн көргөндө чоочуркап өтөт алыстан, Мауглидеги чөк окшоша чоңдор болсо арыстан, салыкчылар ичинен ыймандуу болот айрыма, жүгүрүп байлык жыйнабай жүрөгүндө бар байлыгы, ордумду тартып алат деп ойлонуп жебейт кайгыны, кудайым көрүп турат деп кулдуктан өтөт ай жылы, буттап колдоп жан тартып бутуңдан тур дейт жардыны, бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат, баарына мыйзам бирдей деп бай кедейге тең карап, жалаң байларды кустурат, жарым ичип жаткан эл даяп, түбөлүктүү дүйнөгө түркүк болчу адам ким кана, тапанча такап төжүнө коркутса дагы күн дага, сактаймын десе бир кудай боло албайт тоскоол бир дага, кул болуп бербейт башкага, кудайдан коркот бир гана, а бирок андай жигиттер аттиң ай бистең астыгы, жогору жагандай кызматка жолотпойт тура жакшыны, ак кызмат кылган андайды акырын иштен айдайбы, эл дегенин кетирип эл жегенин шайлайбы, андай кылбаса чоңуна кислород жетпей калбайбы. Жайытка салык салышат, малчыны салып азапка, жайыттар малды жаюуга жайлоолор өттү казакка, абалынгандай малчы деп бир басып барбайт ажакка, унаага салык салышат, ал жолдун баары жамачы, унаанын көбү бул жолдо паралич болду карачы, өздөрү болсо жип минет өңүндө жок санаасы, дыйканга салык салышат, суугатка курган канал жок, эгини куурап дыйкандар булутту тиктей тамал жок, кандай жардам керек деп кайрылган бир да адам жок, плановой проверка дешип жут келгендей барышса, жумурткадан кыр издеп жок жерден шылтоо табышса, иш кылдырбай жүдөтүп жумалап түнөп калышса, айласы кеткен ишкерден отметка деп алышса, көбүрөөк берсең жактырат, көңүлүн ачып каткырат, азыраак берсең жактырбай папкасын улам ачкылап, эсиңдин алат жүдөтүп эшигин күндө каккылап, канча акча берсең ыраазы кайырчы мындан жакшыраак, бир райондон бир жолу бир инспектор кел деме, 5-6 классты бүткөн окшойт деңгели, издеп жатып жемчилик ил албай койду чеңгели, бериш керек отметка билесиң да сен деди, начальник алат жарымын, нормальный ыраак бер деди, начальники райондун карап жүрөт эмнени, начальниктин кадырын анча эмнеге кетирди, нанга муктаж болгондой начальник эмне жетимби, жетимдер алат жарымын, бер десе катуу сүйүндүм, алдыма салган төшөк
өттү, алып чыгып берем үйүмөн. Жетекчиси кой дебей жеберет окшой чотурду. Көрмөксөн болуп коебу же дүлөй көзү сокурбу? Кызылдай сокур болсо эгер кызматка негең отурду. Автобус аман болсун деп көздүйдөн коет шопурду. Мамлекет үчүн берүүнү биз дагы каалап сүйөбүз. Өлкөнү сүйүп өлкөдөн өткөрүп өмүр сүрөбүз. Отметка деген нерсенин айтпаса делең ой билебиз. Өкмөткө кошуп көк бетти бакканыбызга күйөбүз. Тойгонго кылып канагат торпокта жаным багалат. Торпокчо болбой калдыкпы тоо таштын барын паралап. 5 миллион элдин тагдыры берилген бизге аманат. Бек кылып койбой түбөлүк бергенин Аллах ала алат. Өзүмчүлдөр түгөтпөй өлкөбүз болсун саламат. Ар бир кыргыз бар болсун аларга тартуу жүрөгүм. Ар бир кыргыз бай болсун ал менин сунуш тилегим. Ар бир жаран өлкөмдүн байлыгы деп билемин. Мамлекеттин оңдоочу манасты күтүп жүрөмүн. Кечирсин кимдир бирөөнүн ооруткан болсом жүрөгүн. Өлкө үчүн кызмат кылгандың өзүмдөн артык сүйөмүн.